Көрсөтүүлөрүбүздү Нарын жаңылыктар маалымат программасы улантат. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер адаттагыдай эле жергебиздеги урунтуу окуялар менен көрүнүштөрдөн кабардар боло аласыздар. Куш убакыт кечиңиздер менен бүгүнкү чыгарылышта. Түн ортосунан башталган кезек, суукта үшүп шишиген эл, нарындыктарды зар кылган нотариустун иши качан жөнгө салынат? Жетекчилик иштеш керек, иштебей атса эмне деп айтабыз? Нарынга келет деген электробустардын карааны көрүнбөйт го. 2023 жылы эле келет деген автоунааларга жол алыс болуп жатабы? Биз уже күтүп атабыз. Келет, Харковскта турат деп өзүнүн кепилдик каттары бар. Дарыгерлердин ишин жеңилдеткен санарип. Сиз кайсы бир врачка көрүнүү үчүн аягы жок кезекти күтүп убара болбойсуз. Ал үчүн med.kg сайтынан кезекке турсаңыз болот. Убакытымды көп, убакытымды коротпой мурдакыдай күтүп, ар ким менен урушуп, андай жок да. Билими күчтүү милди жыгат. Мектеп окуучулар арасындагы олимпиада бүгүн жыйынтыктады. Жыйынтыктары дагы илинип атат, ачык болуп атат мында. Ошонусу менен өзгөчөлөнүп атат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Агродиалог 2024 агрофорумуна катышты. Иш-чаранын алкагында өлкөдө айыл чарбасын өнүктүрүүнүн негизги аспектилери, инновациялык технологияларды киргизүү, айыл чарба продукциясынын өндүрүмдүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу, агрардык сектордо туруктуу практикаларды өнүктүрүү жана башка актуалдуу маселелер талкууланды. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров өкмөт айыл чарба тармагын туруктуу өнүктүрүү жана бекемдөө, атамекендик айыл чарба продукциясын сатуу рыногун издөө жана аныктоо, аны сертификациялоо боюнча пландуу иштерди жүргүзүп жатканын баса белгилеп, биз айыл чарбасына жаңы методикаларды, технологияларды активдүү киргизип, жогорку түшүмдүүлүк көрсөткүчүн берген сапаттуу үрөндөрдү колдонушубуз керек деди. Эң негизгиси фермерлер кайра иштетүү тармагындагы ири өндүрүштөр, мындайча айтканда, бул чөйрөдөгү чемпиондор менен кызматташып, биргелешип иштеши зарыл. Ошондо экспорт үчүн айыл чарба продукциясынын тийиштүү көлөмү болуп, ар бир тарап утушка ээ болот. Биз дыйкандарды каржылоого даяр турган мамлекеттик банктарды капиталдаштырдык. Ирригация үчүн бардык керектүү техника менен камсыз кылууга даярбыз. Эң негизгиси дыйкандардын эффективдүү биргелешкен иши. Вичерстик келишимдерге дагы көнүү керек. Мандан тышкары аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү колдоо боюнча программанын алкагында дагы биз аларга брокколи, помидор өстүрүүнү тоок багуу менен алектенүүгө үйрөтөбүз. Бул келечекте акча каражат табууга мүмкүнчүлүк берет деди. Нарын облустук юстиция башкармалыгынын мамлекеттик нотариалдык кеңсесинде кезек күткөндөрдүн аягы көрүнбөйт. Калыкты тейлеген жайда эки гана кызматкер эмгектенишет, түн ичинде эле келип кезек талашмай башталат. Буга чейин президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгы Нарын облусунда келген күтүүсүз текшерүүлөрдө мекеменин жетекчиси көйгөйдү чугул арада жөнгө салууну убадалаган. Бирок убада аткарылдыбы? Кийинки сюжетте. Өзүнө катталган жерди баласына өткөрүп берүү үчүн нотариуска келген 95 жаштагы карыя 90-чу кезекке турду. Буга чейин дагы бир нече жолу келип, кезеги жетпей убара тарткан. Мындагылардын көбү алыска айылдан келгендиктен жумушу бүтпөй калган учурда айрымдарынын бара турган жери жок, мекемени айланчыктап түнү менен күткөндөрү бар. Мен өткөндө да келип, 3 күн уда келип бүтүрө албай кеткен. Мына күйөөм бүгүн көчө келди, бүгүн алып келдик. Эртеден бери эле жүрөбүз. Биринчи очередти бергиле деп атам. Бирок келгенибиз канча? Очередке турсак, мына 95те болсо 90-чы очередке турмакпыз го. Нарын облусунун юстиция башкармалыгынын башчысы Назгүл Тентимешова буга чейин президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгы Нарын облусуна келген күтүүсүз текшерүүдө бул абалды жакын арада жөнгө салуу убадасын берген. Бирок мындагы кезек күткөн адамдардын саны ошол эле бойдон. Биз барган учурда жумуш ордунда жок болуп, телефон чалып байланыш алган жокпуз. 6 иш бөлмө берилгенчи. Телефон алган жок. Байланышууга аракет кылганыбыз менен. Башкы адис юстиция министрлигине кайрылуу болуп, бирок жооп боло элек экенин билдирди. Ал эми зарыгып кезек күткөндөр жаны кейип, көйгөйдү чече албаган бул жактын жетекчилигине нааразы болууда. Жетекчилик иштеш керек, иштебей атса эмне деп айтабыз? Өйдө жак билиш керек, иштеп атат, караш керек. Ошон үчүн алар башчыда. Башчылар элдин камын ойлош керек. Ишти алып барыш керек. Муктажбы элдер, ошонун проблемасын чечип бериш керек.
Мына карагыла кемпирлер отурат, мына кемпир таяк таянып отурат, 80деги шалдар келип отурат. Şu жетекчиликтер чечип ушундай көйгөйлөрдү кичине угуп, кишилердин эмесин көйгөйүн чечип берип койсо жакшы болот эле да. Абдан жакшы болот. Эчтеке кыла алышпайт, жооп бере албайт мынакей. Кирсең эчтекенин эмеси жок. Жоопкерчилик жок, жооп бере алышпайт. Ушул жактын жетекчилери ушул шарт түзүп койсо абдан жакшы болот эле да. Элге кыйналбай, очередь күтпөй, эрте жумуштарын бүтүрүп кеткенге жакшы болмок, дурус болмок эле. Нарын шаарынын жана Нарын районунун калкын тейлейт деген нотариуска Актала, Ат башы районунан дагы келгендер бар. Ар бир райондо бирден адис бар деген менен алар деле жетишпейт. Ал эми бул жакта кезек күткөндөн башка жарандар үчүн жарытылуу шарт түзүлгөн эмес. Биринчи кабатта жайгашкандыктан суук болуп, үшүп араң отурушат. Электрондук кезек күтүү жок болгондуктан кагазга жазып алышат. Кагаз жоголуп кетип, кезек талашып, жаңжал чыккан учурлар да болгон. Могу жерге саат 3-те келип конуп атышат. Кыштын күн, жайдын күн болсо эл жатпайт белек. Анан ушундан көбүрөөк жок дегенде 4-5 ачып койбойбу. Карачы мына 35-40 километрден андан да Акталадан келип атат. Шарт түзүп койсо болот, жок дегенде туалет кылып койсо болгудай экен. Туалети да жок экен. Мага окшогон аксак текшектер кыйналып барып келип чыгышы кыйын болуп атат. Аны жетекчилердин эмеси да буну жакшы карап, жакшы эметип, элдин эмесин чечип койсо жакшы эле болмок. Туура бир жума мурун сиздер тартып кеткенде башкармалыктын жетекчиси Тентимешова Назгүл бүгүнкү күндө нотариусту, кошумча нотариус, 3-чү нотариусту бияка Токтогул районунан алып келүү боюнча маселе сунушталган боюнча каттар кетилген. Бүгүнкү күндө министрликте бул маселе каралып атат деп иштер жүрүп атат. Негизинен нотариуска кайрылган жарандардын теңинен көбү кадастр мекемесинен жер, турак жай жана башка мүлктөрүн башка жаранга которуп күбөлөндүрүү боюнча кайрылгандар. Алардын айтымдарында кадастр мекемесинин имаратында эле бир нотариус ачып койсо мынчалык убара болмок эмеспиз дешет. Аталган жайга кайрылганыбызда адистин жоктугу менен түшүндүрүштү. Госредтин өстүнө ачып койсо бирде, кабинетин бекитип коюп туруп, ошону бир специалист алып барып коюп койсо. Мураскерликти көп оформить этесиң да. Ошон үчүн госрегистрге барасың, алар бияк айтат, бияк очередь. Анан Нарын шаары, Нарын районуна болгон ушу мына 2 гос нотариусту ачып койгон. Анан элестет, Нарын шаары бүт бойдон келет, ушуга Нарын району бүт бойдон келет. Анан очередь толтура, мына түнкү саат 3-тө келип, очередке 2-3-чү болуп жазылдык деп атат. Түн ичинде макул шаардыктар келет. Айылдан келгендер түнкү саат 3-тө кантип келип очередке турат. Адис табылбай жатат да. Анан бул боюнча дагы жаңы жылдын алдында, ушу декабрь айында, жөө келгендер ноябрь айында жетекчиликке кат менен кайрылганбыз. Ушундай болуп атат, бизде адис жок десек, алардан жооп келди. Жеке эле бул Нарында эмес, республика боюнча ушул кадрдын кризиси болуп атат. Муну эми так караштырабыз деген жооп келген. Ошо менен мына 22-синде да барып бул маселени коюп келдим, караштырып атышат. Көптөн бери чечилбей келген көйгөй качан жөнгө салынат? Алыстан келип суукта азап тарткан карапайым калктын үнүн облустук юстиция башкармалыгы угабы да, чечеби. Биздин чыгармачыл топтагы көз салып турмакчы. Нооруз Аблаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары. Теңиртоонун борбор болгон Нарын шаарында коомдук транспорттардын тартыштыгы олуттуу маселелердин бири. Бул көйгөйдү жөнгө салуу үчүн кала бийлиги артта калган 2022 жылы электробус алып келүү үчүн тендер жарыялаган. Анын жыйынтыгы менен 2022 жылдын 16 октябрында калаага 5 электробус жана 3 даана кубаттагыч алынып келинмек. Бирок андан бери 4 ай убакыт өтсө дагы алынуучу техникалардан дайын жок. Теманы кесиптешим Эсенбек Салбек уулу улантат. Теңиртоонун борборун Нарын шаары тоо арасында жайгашып, чакан, андагы жашоочуларга ыңгайлуу шаар деп айтылып келген менен, калаада коомдук транспорттордун тартыштыгы чоң көйгөй жаратып келет. Коомдук транспорттордун тартыштыгы өзгөчө шаардын чет жака белинде жашагандар үчүн чоң көйгөй. Ал жактарда борбордогудай кыймыл болбогондуктан 30 минутада бир жүргөн кичи автобустарды күткөнгө туура келет. Айрым учурларда алардын кечүүгүсүнөн таксиге түшкөнгө аргасыз болушат. Мындалом кала тургундары капчыкка туура келген транспорттордун санын көбөйтүүнү өтүнүшөдө. Таксилер 20 сом болуп атат. Окуучулар ага түшө албайт экен. Мына биз деле ошол арзанына карап түшсөк десек, көпкө күтүп калабыз. Ушу немелер, маршруткалар жок десек экен башта. Кеч келет дегендей. Ыртыс интернаттан келгендерге кыйын эле. Келип иштегендер бар.
троллейбус дагы аз. Мына ушул көйгөйдү жөнгө салуу үчүн кала бийлиги өткөн 2023 жылы Нарын шаарына 5 электробус 3 кубаттагыч менен алып келүү максатын көздөп 76 миллион сомго тендер жарыялаган. Анын жыйынтыгы менен жеңүүчү аныкталып, ал 66 миллион сомго көрсөтүлгөн транспорт каражаттарын жылдын 16 октябрында алып берүүнү убадалаган. Бирок андан бери жарым жылга чукул убакыт өтсө да, али күнгө чейин электробустардын караны дагы деле көрүнбөйт. Бул иштин шыр бүтпөй токтоп тургандыгын билүү үчүн Нарын шаардык мэриясына кайрылып көрдүк. Андагы адистердин айтымында калаага кирүүчү унаалар эбак эле алынып, Кытай-Казак чегарасында өтпөй турган маалы экен. Бүгүн 60 күнү бүттү. Анан бирок электробустар келди. Анан каттарды жасап атабыз. Алар азыр учурда кепилдик катын берди. Март айында алып келип беребиз деп. Бул жерде эме жок. Биз ошо күтүп атабыз. Келет, Харкоста турат деп өзүнүн кепилдик каттары бар. Каттарын көрсөтсөңүз көрсөтүп берели. Эки тараптуу түзүлгөн келишимге ылайык транспорт каражаттарын алып келүүчү тарап мөөнөтүнүн кечиктирген маалда ар бир күн үчүн уткан суммасынын 0,1% туум катары төлөп берүүсү көрсөтүлүптүр. Ошондой эле узак мөөнөткө кечиктирген маалда кайра артка кайтарып алуу да белгиленген. Бул жагынан кала бийлиги кандай чечим чыгарат болду экен? Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдуллаев, жаңылыктар, Нарын шаары. Дарыгерлерге көрүнүү эми жеңилдеди. Ооруканага барып кайсы бир врачка көрүнүү үчүн алгач med.kj сайты аркылуу дарыгериңиздин аты жөнүн жазып, кезекке туруп алсаңыз болот. Санариптештирүүнүн артыкчылыктары алдыдагы материалда. Айганыш Кубат кызы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда көзөмөлдө. Ал бүгүн дарыгеринен кеңеш алуу үчүн үйүнөн эле онлайн кезекке туруп койгон. Айганыш бейтаптар үчүн көрүлгөн мындай шарт өтө ыңгайлуу экенин айтат. Анткени буга чейин таңдан кечке туруп, убактысынын көп бөлүгүн кезек күтүүгө кетирчү. Убактымды коротпойм, мурдакыдай күтүп, ар ким менен урушуп, андай жок да. Катталып коем, үйдө отуруп эле катталып коюп, убактысы келгенде келип кирип, көрүнүп алып кетем. Нарын облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна электрондук каттоонун киргизилгендигине бир топ жыл болгон, бирок 2023 жылы күчүнө кирип иш жүзүнө аткарыла баштаган. Санариптештирүүнүн бул ыкмасы дарыгерлердин да ишин жеңилдетти. Бул электрондук очерет бизде бардык шарттар менен тейлинет. Биринчи дарыгердин электронный очерет менен дарыгердин кабыл алуусу менен алынат. Анын регистратура аркылуу жана түндүк менен регистратуранын атайын сайты бар. Ошо сайт менен кирип өзүнүн участкалык врачынын ар бир баракчасы бар. Ошо менен саатка тура беришет. Электрондук каттоодон сырткары учурда жаңы ыкма киргизилүүдө. Анда бейтап анализ тапшырган соң анын жыйынтыгы автоматтык түрдө дарыгердин баракчасына түшөт. Санариптешүүнү айтсам, бул бүгүнкү күнү азыр электрондук амбулаторный карта кирип атат бизге. Кагаз жумушту азайтып, ошо баардык маалыматтарды электрондук карта менен амбулаторный картага киргизип атышат. Андан тышкары АМД деген платформа бар. Бул ошо болгон биздеги эмдөөлөрдүн баары ошол платформага киргизилет. АЭПИТ деген да платформа бизде, жанагы мисалы ойру болуп грипп ооруп келгенде санапитке экстренный извещение деп коебуз, кагаз менен берчүбүз, азыр ошо база менен кетип атат да. Ушундай жеңилдиктер аябай жакшы болуп атат баарыбыз. Өмүр сакчылары тарабынан электрондук каттоону пайдалануу боюнча бейтаптарга эскертилип жатканы менен дагы деле аны колдонбой, айрым учурда түшүнбөстүк жараткандары бар экенин айтат. Мындан улам ооруканага келерде med.kj сайты аркылуу кирип, кезекке турууну эскертишет. Жупара Насырова, Шамен Болотбеков, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Ысык көл жана Нарын облустарындагы сугат жерлерин иштетүүнү өнүктүрүү долбоорунун алкагында Тоң районунун 3 коргонунда, Кочкор районунун Шамшы, Жумгал районунун Түгөлсай айылында 3 суу сактагыч курулат.
Аталган суу сактагычтардын орточо кубаттуулугу 3,5 миллион куб метр болот деп эсептелүүдө. Ушул эле долбоордун алкагында Жетөгүз районунда Арабел суу дарыясынан Жууку дарыясына сууну которуп алуу каралган. Ошондой эле 125 чакырым жаңы ирригациялык тутумдарды куруу мерчемделген. Долбоорду ишке ашыруу үчүн ушул күндөрү Тоң, Жетөгүз, Кочкор, Жумгал райондук суу чарба башкармалыгына сугат системаларын тейлөө үчүн атайын техникалар тапшырылган. Министрлик суу сактагычтардын курулушу менен фермерлерге сугат сууну жеткирип берүүгө кепилдик пайда болоорун жана кошумча 6000 гектар жаңы сугат жерлери ишке киргизилип, 14600 гектар жерден сугат суу менен камсыз болуусу жогорулай турганын билдирди. Бул аталган эки облустагы суу ресурстарын пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстанда 21 террористтик жана экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Алар соттун чечими менен кара тизмеге киргизилген. Адамдар билимсиздиктен, дин жөнүндө маалыматтардын жетишсиздигинен, социалдык жана экономикалык көйгөйлөрдөн жана башка себептерден улам түрдүү агымдарга мүчө болуп кетүүдө. Мындай көрүнүш биринчи кезекте ички коопсуздукка коркунуч жаратат. Нарын облусунун аймагында экстремисттик террористтик деп таанылган Инкар Накир жана Хизбут Тахрир аль-Ислами уюмдарынын өкүлдөрү бар экени аныкталууда. Мындан улам бул уюмдардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу жана алдын алуу иштери 2021 жылдан бери тиешелүү кызматтар тарабынан жүргүзүлүп, жыйынтыгында айрым жарандар кылмыш жана сот жообуна тартылган. Экстремисттик фактылардан маалымат бергенсек, жалпы 7 факты катталып, анын 2 фактысы боюнча кылмыш иштери козголгон. Ал эми мыйзамсыз чогулуштар боюнча жалпы 4 факты учур аныкталып, Кыргыз Республикасынын административдик жана укук бузуулар жөнүндө кодексинин 142-беренесинин негизинде 4 учур катталып, алар боюнча айыптар салынып, ар биринде 7,5 миң сомдон айып салынып өндүрүлгөн. Адистердин билдирүүсүндө туура эмес агымдарга кирип кеткен жарандардын басымдуу бөлүгү этиятсыз билим алуудан улам өлкө аймагында тыюу салынган агымдардын мүчөсү болуп калат. Мындан улам диний жактан билимин тереңдетүүдө ар бир жаран текшерүүдөн өткөн адабияттарды окуусу абзел. Жалпысынан Нарын облусунда жашоочулардын көпчүлүк бөлүгү бир гана ислам дининин сунний агымынан тутунушкандыктан баардыгын ибадаттары, амал жүргүзүүлөрү бир гана мазхабтан тургандыктан облус аймагындагы жашоочулар арасында диндер жана агымдар ортосунда эч кандай мындай пикир келишпестик учурлар болгон эмес, стабилдүү деп бааласак болот. Кыргызстанда мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан да радикалдашкан уюмдардын ишмердүүлүгүн өлкө аймагында жүргүзүүгө тыюу салынган. Мындан улам облустун казыяты жарандарды ислам динин тутууда ата баба карманып келген Ханафи мазхабында Матуриди акыйдасын карманууга чакырышат. Ислам дининде Ханафи мазхабы боюнча Кыргызстан мамлекетибиз ушу Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасы боюнча ишмердүүлүгүн жүргүзө алат. Башка мазхабтар да бар, негизи 4 мазхаб туура деп эсептелинет. Негизги концепция боюнча кабыл алынган ушу Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасы менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана облустук казыяттар жана диний окуу жайлардын баардыгы ошол Ханафи мазхаб Матуриди акыйдасы менен ишмердүүлүгүн жүргүзө алышат. Нарын казыяты тарабынан жыл сайын облустагы баардык имамдар атайын окуулардан өткөрүлүп билимдерин тереңдетип келет. Ошондой эле Матуриди акыйдасы Ханафи мазхабын жайылтуу боюнча иш жүргүзүшөт. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Билим берүүнүн деңгээлин көтөрүүдө мектеп окуучулары арасындагы олимпиадалар өзгөчө мааниге ээ. Чындыгында эле буга чейин тажрыйбалар тастыктап тургандай, ушул акыл таймаштарында алдыңкы орундарга чыгышкандардын дээрлик барысы жалпы республикалык тестирлөөдө 200дөн кем эмес упай топтошот. Ал эми Нарын облусунда жыйынтыкталган билим сынагында жогорку көрсөткүчтөрдүн жаралгандыгы дагы эле учубуздун кур эместигинен кабар берет. Мектеп окуучуларынын Нарын облустук олимпиадасында Ат Башы районунун намысын коргоп жаткан Арай Муканова өз дараметин информатикадан сынады. Акмуз айылындагы Бугачы атындагы билим уясында башка сабактарды да жалаң бешке окуган анын ушул предметти тандаганын жөнү бар. Айтымында азыр компьютердик технологиялардын доору жана ал космостук ылдамдыкка өнүгүүдө. Андыктан ким болбосун заман арышынан артта калбашы керек. IT тармагына тапшырсам деп ойлонуп аткам. Анан бул информатика сабагы ошол менин келечектеги кесибиме байланыштуу болгон үчүн ушуну тандап азыртадан мындай иш чара көрөрүн деп чечтим.
Атаандаштар кандай экен? Алар дагы күчтүү болсо керек э? Ооба, күчтүү экен. Баары эле бирдей. Көргөн сайын сүрдө эле ушундай толкундоолор болуп атат. Сыймык ретинде дал ушул информатикадан теңир толук Алихан Айдарбеков өткөн жылы бүткүл дүйнөлүк олимпиадада байгелүү кайтып, бүтүндөй кыргызстандыктарды кубанычка бөлөгөндүгүн белгилейли. Анын бул жолу да ийгилик жаратарынан үмүт зор. Айтмакчы, бул предмет боюнча акыл сынашкандардын жыйынтыктары автоматтык түрдө Бишкектен чыгарылгандыгы менен айырмалуу. Биздики башка сабактарга салыштырмалуу. КРСУ башка жакында мына Бишкектеги Славян университетиндеги агайлар менен ошока жиберебиз. Аяктан автоматтык түрдө текшерилет. Жыйынтыгы баардык сабактардан биздики биринчи чыгат дагы, андан тагыраак чыгат. Бул жолкусуна жогоруда жаңылыктар киргизилген Нарын облусунун мектеп окуучуларынын олимпиадасына 156 катышып, 10 предмет боюнча ат салышты. Билим деңгээлдери дээрлик бирдей болгондуктан жеңүүчүлөрдү аныктоо анча оңойго турбады. Ал эми мында как жарган калыстыкты камсыз кылууга республикалык усулдарды уюштуруу жана билимди баалоо боюнча атайын борбордон 17 адис тартылган. Ошого жараша аларга суроолорду даярдоо милдеттери жүктөлүп, жашырындуулук толук сакталган. Бүт тапшырмалардын баардыгын ошо кишилер түзүп келип, тияктан атайын комиссия анан кийин мына окуучулардын көзүнчө ачып көрсөтүп атат. Себеби башка эч ким билбейт буну. Анан кийин булардын багы жыйынтыктары дагы илинип атат, ачык болуп атат мында. Анан ушунусу менен өзгөчөлөнүп атат. Алдын ала ойноштурулган мындай жагымдуулук кандайдыр бир деңгээлде апелляциялык арыздануулардын азайышын шарттап, окуучулар арасында да, аларга күбөрмандык кылгандар арасында да наразычылыктар байкалбады. Тескерисинче, олимпиаданы мындан арыда жакшыртуу жаатындагы баалуу сунуштар жана пикирлер арбын. Жылыга ушунчалык калыс, анан балдардын күчүнүн деңгээлинин таасир астында кандай бала күчтүү болсо ошол балдар чыгып атат. Негизги ушул балдардын ошо олимпиададан чыккан жыйынтыгына жараша бир билим берүү министри тарабынан бир ушул олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө бир жеңилдик болсо деген ойду айтып кетмекчимин да. Облустагы бул жолку акыл таймашында атаандаштык өтө курч болуп, ал билим берүүдө алга илгөрүүлөр бар экендигин айгинеледи. Эгер мындагы бийик көрсөткүчтөр республикалык олимпиадада да кайталанса, теңир толук мектеп окуучулардын байгелүү орундарга көтөрүлүүгө толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын шаары. Чүй облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жаңы жабдуулар менен камсыздалды. Куткаруучу шаймандардын бүгүн Кант шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү тапшырды. Белгилей кетсек, жабдуулар облустук өнүктүрүү фонду тарабынан алынган. Кесиптешим кененирээк токтолот. 90 метр секундасына шамал чыгат бул жерде. Суулайсыңар. Чүй облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын техникалык базасы жаңы жабдуулар менен толукталды. Куткаруучуларга 2 Нива үлгүсүндөгү автоунаа, жарык берүүчү мунаралар, кыймылдаткычтуу жел кайыктар, өрт өчүрүүчү жабдыктар сыяктуу зарыл делген шаймандар тапшырылды. Куткаруу шаймандарынын ичинен маанилүүлөрүнүн бири мына бул суу сордуруучу жабдуу. Бул 7 метр тереңдиктеги сууну сордуруп алууга жөндөмдүү. Кубаттуулугу секундасына 80 литр сууну сордуруп, бул жаанан алса, бул жаанан чыгарылат. Жакында эле Бишкек жылуулук электр борборунда болгон жарылууда мына бул жабдуунун жардамы тийген. Негизинен ар кандай суу каптоолордо жана суу түтүктөрү жарылган учурларда пайдаланылат. Мындан сырткары, эгер ири өрт кырсыгы катталып өзгөчө кырдаалдар боло турган болсо дагы суу топтоо үчүн колдонулат. Бул ошо өрт өчүрүүдө, токойдогу өрттөрдү сухотрабие деп коебуз, ошону өчүрүүгө атайын Ангара деген өрт өчүрүүчү шайманын алдык. Бул мотор менен атайын өз эме кылып иштейт. Бул шамал кылып үйлөп өчүрөт да. Атайын өзүнүн аркасында эмеси бар. Андан сырткары ошо өрт өчүрүүчүлөргө колдонуучу пожарный топорлор дейбиз. Ушул сыяктуу шаймандарды алдык. Куткаруу шаймандары ар бир районго өзгөчө кырдаал учурларына жараша бөлүштүрүлдү. Маселен, сууга чөгүү кырсыктары көп катталган Аламүдүн районуна жел кайыктар менен суучулдардын кийими берилүүдө. Ал эми Жайыл жана Кемин райондорунда автокырсыктардын саны көп болгондуктан гидравликалык куткаруу куралдар менен камсыздалды. Токмок шаарында жерден ПГУнун же болбосо жер алдында суунун көтөрүлүш коркунучу көбүрөөк, ошон үчүн тиги чоң суу соргон мотопомпаны Токмок шаарына бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, ысык ата анан Аламин районунун тоолоруна көптөгөн туристтерибиз чыгып ошол жерге эс алышат. Ошондо биз кээде ошолорду артынан издеп барган учурларга ушу Нива үлгүсүндөгү автоунаадан облустук фонд тарабынан экөө бөлүп берген. Ошон үчүн Аламин районуна анан ысык ата районуна бөлүп берип атабыз.
Мындан сырткары кеңсе жабдуулары да жаңыланды. Жалпы шаймандарга Чүй облусунун жергиликтүү өнүктүрүү фонддорунан каражат каралып 10 миллион сом жумшалган. Кандай куткаруучу ушул жабдыктар керек, ошонун баарын списогун түзүп туруп, ушул жардам берип алып бердик. Эртең ушул керектүү нерселер жалпы областка иштей тургандай кылып. Ошол эле жана мына осветительный башня. Мына кээ бир жерлерде сел жүрүп атат, кечинде караңгы көрүнбөйт. Машинанын фарасын күйгүзүп атышат. Андан көрө ушул осветительный башнясын күйгүзүп койсо, мына бир 800 метр, 1 километрге чейин жарыктык берет. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев жабдуулар авариялык куткаруу жумуштарын аткарууда, табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алууда жана алардын кесепеттерин жоюуда өтө зарыл экендигин белгиледи. Ошондой эле министр май айын утурлай $8 миллион каражатка жаңы техникалар алынарын айтты. $8 миллион чоң оор техникаларды алдырабыз. Алардын бир данасы 200-300 миң, $150 миң ашыкча. Кудай сактасын, андай ошондой мындай оор кысыктардагы биз азыр даяр болуп турабыз. Өзүбүздүн балдарыбыздын да даярдыгы, мындай ошо техникалардын да өзгөчө мына Турцияга барып келгенде, ошо өзүнчө иштете турган мындай техникалар бар экен. Алар арзан эмес, аябай эле кымбат баада. Биз ошолорду дагы алып, ушу даярданып атабыз. Министрликтин маалыматына караганда, акыркы 3 жылда 700дөн ашуун техника алынган. Спорт тармагына 30 миллион сомго инвентар сатылып алынды. Анын ичинде күрөш маттары, татами, спорттук мылтык, тапанча, бокс рингтери бар. Жабдуулар өлкө аймагындагы балдар өспүрүмдөр спорт мектептерине таркатылып берилет. Буга чейин дагы 37 миллион сомго спорттук жабдуулар тапшырылган. Спорт тармагындагы жагымдуу саамалыктан кабарчыбыз кеп салат. Нарын шаарындагы Сүйүнбек Бекмамбетов атындагы эркин күрөш боюнча олимпиадалык резервдин адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорт мектебинде 5 жылдан ашык убакыттан бери машыгып жаткан Темирлан Айталиев бир топ ийгиликтерди багынтты. Учурда аталган спорт мектептен чыккан спортчулар Кыргызстанды дүйнөгө таанытып жаткандары бар. Темирландагы алардын жолун жолдогусу келет. Бирок күрөштөн машыгуудан сырткары спорттук жабдуулар жетишсиз жана бар болгону эскилиги жеткенин айтат. Алмаштырыш керек, эскерип калган болчу. Биякта жаңы эмелер кош койсо болмок, тренажерный зал, бияка жасагангачы. Мындагы машыктыруучулардын айтымында спорттук маттар эскирген. Айрыкча спортчулардын физикалык даярдыгы үчүн гира жана гантелдер жокко эсе. Көбүнчө колго жасалган инвентарлар колдонулат. Имараттын өзү да жаңыланууга муктаж. Негизи мектептин имараты 1958-жылы салынган. Ошо бир жолу бар. Капитальный ремонттон өткөн. Асен баа зданиянын эскилиги жеткен, бирок ошого карабастан бул жерде ошо машыгуу процесстери өтүп турат. Жалпы ушул мектепте 500дөн ашык бала тарбияланат. Бул жерде маттын баары эскилиги аябай эле эскилиги жеткен. Бул уже почти 10 жылдан ашты колдонуп келаткан маттар. Бул асты деген жок дегенде бир 5-6 сантиметр болуш керек калыңдыгычы. Ал уже жукалыгы жетип бир 3 сантиметрге чейин жетип уже эскилиги жетип калган да. Эми бул көйгөй чечилет. Спортчуларга тийиштүү шарт түзүү алкагында өлкө казынасынан 30 миллион сомго инвентарлар сатылып алынды. Эдил Байсалов белгилегендей, мындай ири өлчөмдөгү спорттук шаймандар алгачкы жолу сатылып алынды. Анын ичинде күрөш маттары, татами, оор атлетика штангалары, гимнастикалык килемчелер, спорттук мылтык, тапанча жана футбол, волейбол, баскетбол, гандбол топтору бар. Спортчуларды баардык стандарттарга жооп берген бокс рингтерин сатып алуу өзгөчө кубандырды. Боксерский рингтен 14 комплекти бизде мурунда эле бар ушундай рингтер, бирок баардыгы өзү эле жасап коюп эле баягыдай жасалма. Бул болсо дүйнөлүк стандарттагы, ошол дүйнөлүк стандарттагы 14 комплект алынып атат. Эми башка майда чүйдөлөрүн айтпай эле коеюн. Мындан сырткары спортто билесиздер, медицина тармагы да өтө ушул машыгып аткан биздин балдар кыздар үчүн так ошол ден соолугун тактап ушуну текшерип, анан аларды дагы мындай чындап турганга дагы эң заманбап аспаптар алынганды. Бүгүн мына бул чети менен таанышып атабыз. Спорттук жабдуулар өлкө аймагындагы балдар өспүрүмдөр спорт мектептерине таркатылып берилет. Министр Алтынбек Максутов белгилегендей, бул тармакты алдыга жылдыруунун башталышы гана. Учурда өлкөдө спорт объектилерин оңдоп түзөө алкагында дагы аракеттер күчүндө. 2023 жылы атайын ошол республиканский бюджеттен жана Кыргыз Республикасынын президентинин фондунан
бириккенде 673 миллион сом атайын бөлүнгөн болчу. Бул каражаттардын көбү ошол маданият жана спортко керектелүүчү эмеректерин алуу боюнча. Мына бүгүн ошонун жыйынтыгына келип, ошол 60 миллион сом каражатка бул спорт эмеректери 30 миллион сомго жана медицина тарабындагы аппараттар 30 миллион сомго алынды. Ал эми дагы кошумча 7 миллион сом кошуп бергенбиз. Өзүңүздөр көргөндөй, дүйнө чемпионаты бильярд боюнча өтүп жатат. Аяка 7 миллион сомго ошол бильярд столдорун сатып берген болчубуз. Нарын облусунда 2023 жылы 3 спорт залдын курулушу бүтүп пайдаланууга берилди. Ал эми быйыл 2 спорт жайдын курулушу жүрүүдө. Мындан тышкары облуста маданият жана спорт объектилери реконструкцияланмакчы. Норuz Аблаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары. Нарын жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.